Түз эфирде Лондон BBC Кыргыз кызматы саламатсыздарбы? Элер алчара спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Акчулпан Койчиева. Согуш оюндары. Орусия кансыз согуш аяктагандан берки учурдагы эң ири аскердик машыгуусун өткөрүп, ага биринчи жолу Кытайдагы катышууда. Флоренс аттуу борон Американын Атлантикалык жээгине урунганы турат. 1 миллиондой киши коопсуз жайга көчүүдө. Ошондой эле саякатты сүйгөн киши кадимки борт менен дүйнө кыдырууга чыкканы тууралуу баяндама. Орусия кансыз согуш аяктагандан берки убактагы эң ири аскердик машыгуусун өткөргөнү жатат. Владимир Путиндин өкүлү Москвага карата агрессивдүү душмандык маанай күчөп жаткан учурда Орусия өзүнүн коргонуу жөндөмүн жогорку деңгээлде кармоосу өтө маанилүү деп билдирди. Пландоо иштери бүгүн башталып, машыгуу 4-күнү күнү өткөрүлөт. Ага биринчи жолу Кытай аскерлери дагы катышмакчы. Бул дүйнөнү таң калтырууну көздөгөн согуш оюну. Орусиянын Совет доорунан берки эң ири аскердик машыгуусу. Мунун баары чыгышта аталган машыгууда камтылган. Бир жумага созулган машыгууга 300 миңден ашуун аскер катышат. Орусиянын коргоо министрлиги машыгууга 36 миң аскердик техника тартыларын айтты. Аба күчтөрү менен деңиз флоту да четте калбайт. Бул машыгуу эле эмес, бүтүндөй өлкөнүн тылындагы текшерүү. Бул бир жагынан батыш менен алака чыңалып турган чакта өз кубатын даңазалаган укмуштуудай шоу. Биринчи жолу Кытайдын 3000 жоокери орус аскерлери менен катарлаш машыгат. Бул эки өлкөнүн алакасы ого өтер жакындап баратканынан кабар берет. Кытай президенти бүгүн машыгуу башталар чакта Орусиянын чыгышына барды. Ал Путин менен жолуккандан сырткары экономикалык форумга да катышат. У нас доверительные отношения в сфере. Жолугушууда Орусиянын президенти саясат жана коопсуздук маселелеринде Кытай менен мамиле ишенимге ширелген деп айтты. Балким бул жолугушуу жана согуштук оюн Вашингтонго сес көрсөтүү. Бул изоляцияга кабылган өлкөлөр кубаттуу дегенди көрсөтүү аракетидир. Узак жылдардан бери Владимир Путин Орусиянын аскердик кубатын арттырууну биринчи орунга коюп келген. Бул аркылуу Орусияны кайрадан күчтүү кылгысы келет. Мунун баары батыш үчүн дагы кулак кагыс сыяктанат. Эң негизги максат кансыз согуштан берки зор машыгууну көрсөтүү. Америка Кошмо Штаттарынын чыгыш жээгиндеги миллионго жакын тургундар коопсуз жакка кетип жатышат. Бул жакка соңку 10 жылдыктагы эң күчтүү борон тиет деп күтүлүүдө. Атлантика тарабынан келаткан Флоренс аттуу борон учурда 4-күнчү категориядагы деп болжонууда. Бирок Түштүк Каролинага жакындаган сайын ал күчтөнүп келатат. Бул алай дүлөй борон кыйратып кетчү нөшөр менен суу ташкынын алып келиши мүмкүн. Борон өтө тездик менен АКШнын чыгыш жээгин көздөй жылууда. Бийлик Флоренция борону бир нече штатка, өзгөчө Каролина менен Виржинияга катуу кесепет алып келиши мүмкүн деп кооптонууда. Түндүк Каролинаны суу каптап, ал Түштүк Каролина аркылуу агып өтмөкчү. Көз ачырбаган жаан Түндүк Каролинада күтүлүүдө. Демек Түштүк Каролинанын айрыкча Пиди аймагында сел кыян күчөйт. Болжол менен 1 миллион адам коопсуз жайга жер которууда. Кайрадан кайрылып келерге үй жайы соогалары белгисиз. Коопсуз жерге кетүү планыбыз бар. Кандай болуп кетерин бүгүн да байкап көрөбүз. Көрө жатарбыз. Артка кайтып келип ишибизди улантабыз деген үмүттөбүз. Бийликтегилер тоокелге салбай улуттуу карап жатат. Анткени мындай кырсык 30 жыл мурун бүтүндөй штатты талкалап, далай адамдын өмүрүн алган Хьюго боронунан кийинки өлүм житимдүү борон болуп калышы мүмкүн. Түндүк Каролина бул боронду олуттуу кабыл алууда. Силер да ошондой мамиле кылып даяр тургула. Флоренция борону эле эмес, ага кошул ташыл болуп дагы эки башка борон күтүлүүдө. Андай болсо, абал такыр оорлойт. Атлантиканын борон чапкындуу мезгили катаал болчудай. Сиздер BBC Кыргыз кызматынын программасын көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Президент Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын ортосунда экинчи саммитти уюштуруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын Вашингтон тастыктады. Түштүк Кореянын президенти эки тарапты олуттуу чечимдерди кабыл алып, Пхеньяндын атомдук программасын токтотууга багытталган сүйлөшүүлөрдү өнүктүрүүгө үндөдү.
Эл аралык сот Америка Кошмо Штаттарынын санкция деген коркутуулары ишке эч кандай таасир этпей тургандыгын билдирди. Кылмыштар үчүн жоопко тартууну көздөгөн аракетибиз мындан ары дагы улана берет, деди сот. Кечээ АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон, эгер эл аралык сот америкалык жоокерлердин Афганистандагы иштерин иликтесе, ага каршы чара көрүлөт деп эскерткен. Афганистанын чыгышындагы Нангахар провинциясында каршылык билдирип жаткан кишилердин арасында жанкечти чабуулу жасалып, 32 адам курман болду. 120дан ашуун адам жаракат алды. Кишилер жергиликтүү полиция башчысын кызматтан кетирүүнү талап кылып жаткан. Ислам мамлекети аттуу топтун Афганистандагы борбору саналган Нангахарда мурдаракта дагы 2 чабуул жасалган. Индиянын түштүгүндөгү Теленгана штатында автобус аварияга учурап 45 адам каза тапты. Жүргүнчүлөр атактуу Индус храмына болгон зыяраттан кайтып келатышкан. Айдоочу көзөмөлүн жоготуп жиберип, автобус жолдон кулап кеткен. Кылымдар бою адамдар арасында дүйнөнү кыдыруунун ар кандай жолун издеп тапкан кыялкеш адамдар болуп келген. Айрымдар дүйнөнү учак менен айланып чыкса, башкалар поезд, унаа же велосипед менен кыдырып көрүшкөн. Бүгүн сиздерге дүйнөнү кыдырууга аттанып алган француз тууралуу айтып беребиз. Фабриц Гропайс кадыресе эле ишти жактырбайт. Ал 20 жылдай мурун кадимки эле конькидей ролик менен жер кыдырып рекорд койгон. Эми ал ошол роликтин ордуна электр скейтбордту тандады. Кошумча батареялардын көмөгү менен күнүнө 11 саат жүрө алат. Бул 150 чакырымдай аралык. Сиз кыялданасызбы? Анткени мен кыялданам. Бул укмуш. Жалгыз өзүңүз, сону. Ал дүйнө кыдырам деген саякатын май айынын соңунда Сан-Францискодон Сан-Диегого карай баштаган. Жол бою Аризонадагы Тусонго, андан кийин Техастагы Хьюстонго токтоп тыным алган. Саякаттын түштүк багыты Луизианадагы Жаңы Орлеандан өтүп, Флорида штатындагы Майамиге карай уланган. Саякатчы мындай жүрүш менен скейтбордту шаар ичиндеги транспорттун бир түрү катары көрсөткүсү келет. Саякаттоо дайыма эле оңой эмес. Кээде зымыраган жол менен жүрсөң, бирден начар жолго туш келесиң. Кээде ойлогондой жол арып табайсың. Кийинкиде Парижге токтоп, анан Европаны түрү кыдырган турат. Спорт жаңылыктарын көрөлү. Европа футбол ассоциациясынын улуттар лигасында Түркия Швециядан 2-0 менен утулуп келатып, кайра 3-2 менен жеңишке жетти. Биринчи голду Хакан Калханоглу, ал эми андан кийинки 2 голду Эмре Акбаба киргизди. Ошондой эле улуттар лигасында Шотландия 2-0 менен Албанияны утту. Бүгүн Финляндия менен Эстония, Венгрия менен Греция жана Испания менен Хорватия беттешет. Аргентиналык футбол жылдызы Диего Марадона Мексиканын экинчи тепкичтеги Дорадос клубунун менеджери катары ишке киришти. 2010 жылдагы дүйнөлүк чемпионатта улуттук команданын менеджери болгон Марадона Мексиканын наркотик картелдери жайгашкан штатында жумушка макул болгону көпчүлүктү таң калтырган эле. Формула 1-дин мурунку дүйнөлүк чемпиону Кими Рэйкконен сезондун соңунда Феррариден кетерин жар салды. Ал эми 2 жылдык келишим боюнча Соберге кайтып бармакчы. Мындан 17 жыл мурун ал карьерасын так ушул клубда баштаган. Феррари менен 5 жыл иштеген Рэйкконендин ордуна 20 жаштагы Чарльз Леклерк келмекчи. Жаңылыктардын соңунда бирөөнү тоногону барып колунан эч нерсе келбей уят болгон окуялар дагы болот эмеспи? Бул видеону көрсөңүздөр. Бул киши дүкөндү тонойм деп жакшы эле барыптыр. Бирок бошураак окшойт, тапанчасы колунан ыргып кетип, иши оңунан чыкпай калды. Тапанчасын бош кармаганы аз келгенсип, тосмодон секирип өтө алган жок. Анан калса качып баратып, шымы түшүп кала жаздады. Дүкөн чыгыс коркмок түгүл күлкүсү келди окшойт. Сиздер менен мен Акшолпон Койчуева болдум. Саламатта болуңуздар.